бассейн деп коет экен. Муну биз чын эле бассейн экен деп ойлосок, көрсө бул жак баткак, канализация жок. Мына ушундай акыбал болуп, саркынды суулар чыгып калат экен ушул жерге. Мэрден башканын баары ушул жакта экен азырчы. Мына бул жак балчык суу. Бираз уяласызбы мына акыбалды көрүп? Шунча жылдан бери вице-мэр болуп атат. Неге уялайт экен? Уялам, Кудайдын суусу да. Ошо подвалдан кара түшүп кетти. Кудай күнөөлүү болуп атат ошондо? Жамгырда жүрөт. Сиз же угуңуз, же суроо бериңиз да. Суроо бердиңиз, жоогун албайсыз. Кудайга шылтап, Кудайга шылтап иштегиле да мындай. Элден суранайын. Суу каптап кете турган болсо, тордуруп жоготкула деген кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн? Мына жигит иш алып барат. Кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн ушул? Мыйзамда неме өзү менчигинин өзүн-өзү Ушул жерде 84-жылдан бери иштеп. Бир сотик жерге мына балдар менен тегедир болгонум жок. Жагдайды жазып берип атат. Эми айыл өкмөтүнүн башчысы, жер адиси. Эми уят да бул нерсечи. Жолтоо болбоңуздар бул жака. Жолтоо болобуз. Биз эшиктерди суу ташыйбыз. Ушул жерден. Ушул жерде кир чай жууйбуз, үйдөн жууп алып эшикке чайкайбыз. Туалетке эшикке чыгабыз. Бул үй 10-чу экен, бул 9-чу, бул 8-чи. Ушул домдун жашоочулардын баары ушул туалетке келип, муктаждыктарын бүтүрүп атат. Ушуну билдиңиз беле? Сиз менен кошо билип атам да. Силер эшексиңер, акмаксыңар. Силер жашашты билбейсиңер деп кеткен киши бүгүн бизге келип, сонун эле шартты жасап берип кетишине көзүбүз жетпейт дагы. Парк, мына оюнчуктар түрктөрдүкү. А неге сиз муну култтап ээлеп алдыңыз? Азыр куттайбыз да. Жок. Неге ээлейсиз? Бул нар жактагы сумма. Кино түрктөр деген сизди мана окуйм да сиз. Мынаны көрсөтүн. Шурик бизнес кылсын деп Мага берген жок, муну мэриyaga бердим. Мэрияны балансында турат. Отурганга место жок экен, только ушинтип жөлөнүп турушуңар керек экен, ама отурайын десе силер могу жака киргизип коюп алгансыңар. Келип отуруп эле келип. Проблема шуму? Проблема ушул, чыгарып койгула буякка. Воздух таза воздух алып албасын. Yani ошол жерде хал кыласыз. Бу жерде сиз эмнеге башка жок ишини гапырясыз? Балдардын укугун монтип кулпулабагыла, ушул чара көргүлө. Мына өзгөнүн эли көрүп турат, Кыргызстан көрүп турат. Ушу балдардын укугун жок дегенде ошол өздөрүнүн укугун коргой албайт байкуш. Кичинекей балдар укугун билбейт. Ошолордун укугун эми ойноо укугун кичине коргоп бериңиздер. Мына жерде мындан кийин кулпулап 50 сомдон аттракциондор деп сатылбасын бул жак. Урматтуу достор, биз азыр мурдагы Черемушка, азыркы Жаныбек Казы кичи шаарчасында турабыз. Бул Өзгөн районуна карайт. Өзгөндүн эми эзелки тарыхы, архитектуралык курулуштарга бай район болгон, шаар болгон. Эми азыркы абалына көрсөк, чындыгында мышы кыйлайт экен. Жыт ушунчалык көздү ачыштырат. Мына бул жак туалет болгон. Бул жак толуп калып, анан бул жака туалет салышкан. Эми урматтуу достор, бул жакта мына бул жердеги акыбалды караңыздар. Жыт эми укмуш. Бул жак аялдар үчүн экен. Бул жак эркектер үчүн жасалган туалет экен. Эми кичине бир маданиятка да бир аз колдоксондураак болуп калат. Бул жакты көрсөткөнгө укмуш эми көрсөтүүнү каалаган жокпуз сиздерге. Айтып болбойт жытына. Эми карасаңыздар, бул жакта бул үй 10-чу экен, бул 9-чу, бул 8-чи. Ушул домдун жашоочулардын баары ушул туалетке келип, муктаждыктарын бүтүрүп атат. Эми буга чейинки мэрге бул Өзгөндө жакшы сөз айткан адам дээрлик аз. Буга чейин мына кече жакында ушул мэр кетиптир мурдагы. Эми ушунчалык акыбал, ушунчалык жагдай бүгүнкү 21-кылымда биздин ушул азыркы жашап жаткан технологиянын мындай бир санариптин доору болуп аткан учурда мына ушундай жагдай, мына ушундай жашоо болуп атат. Биз ушул көргөйдү сиздерге көрсөтүп, ушул боюнча жергиликтүү чоңдор, мэрлер кандай иштеп атат, эмне иш кылып атат, мына ушул жагын биз сиздерге алдыда ачып беребиз. Саламатсызбы эже? Отура бериңиз, отура бериңиз.
Не, кир жууп атасызбы? Ооба, кир жууп атам. Не, үйдө суу жокпу? Бизде канализация жок, суу жок. Эшикте кир чайгайбыз. Туалетке эшикке чыгабыз. Ошон үчүн бул арык ушундай болуп калат турбайбы, э? Ооба. Качантан бери ушундай? Айла жок энди. Мен өзү квартирада болуп 2 жылдан бери жашайм. Бу жерде? Ошондон бери ушинтип эшикке суу чайкайм. Атыңыз ким? Гүлжан. Гүлжан эже. Бул жакта канализация жок, суу жок. Негизи болгонму? Болгон эмес, окшойт буга чейин. Мен келгенден бери жок. Азыр жашоо кандай сиздерде мисалы? Бизде бир эшиктен суу ташыйбыз. Ушул жерден? Ушул жерде кир чай жууйбуз, үйдөн жууп алып эшикке чайкайбыз. Туалетке эшикке чыгабыз. Үйдө туалет жок. Канализация жок, суу жок да. Эле бурда токтоп калат. Ичкенге да ушул сууданбы? Ушул жерден алып ичебиз. Сууну не кыласың сен иним? Не кыласың сууну? Атам суу алып келди. Не кыласың? Үйгө? Кайсы үйдө жашайсың? Сиз кайсы үйдө же? Мен мына 95-чи домдо. Канчанчы этаж? 2-чи этаж. Этаждын баарында ушундай? Баарында эле ушундай. Суу эшиктен алып чыгышат, суу чайкашат, кирлерин суу ташышат. Алтын ажы кайсы домдун домкому? Мен оны 7-нин домкомун. 7-чи домдун. Ушул дом курулуп атканда архитектуралык талаптар, курулуш мыйзамдары деген бар да бизде. Мына ушул нерселерди сактабай, канализация жок болсо, эмнеге мындай нерселерди курдуруп, эмнеге мындай жашоо болуп атат? Кызыгып көрдүңүзбү? Биз эми мен жашаныма 25 жыл болду, ушул 7-чи домдочу. Бирок биз эл өзүбүз баягы инициатива көтөрүп, мына үстүнүн крышасын жаптыгынан да кылыпчы. Эл өзүбүз дагы анан мэрия тараптан да жардам беришти, неме кылды, акимият тараптан да азыраак жардам берди. Анан ошондой кылып жаптык. Эми азыр эми көрүп турасыңар, жылдан жылга өнүгүп атат өзүчү негизи. Мурдага караганда азыр мына Жаныбек Казы шаарчасы жакшынакай болуп өнүгүп келет атат азыр. Туура эмес айтып атасыз же? Жок, жакшынакай болуп өнүгүп келет атат. 11-12 кылымда бул Өзгөн шаарынын архитектуралык курулушу, Өзгөн мунаралары 47 метрге чейин бийиктикте курулган. Не деген укмуш архитектуралык кооздуктар бар болчу. Эми азыр аларга караштуу алдоор булдоордон жакшы го дейм. Эми менин оюмча жылдан жылга өнүгүү бар дегенде эле ойлойм да. Буга чейинки мэрге кандай сөз айтасыз? Эми буга чейинки мэр жакшы сөз уккан жокпуз да ошо Өзгөндө ошол мэр боюнча. Буга чейинки мэр деле иштеп келди. Эми ага мен эч нерсе дей албайм, эмне дейт элем. Канча жылдан бери ушул мэр болду, ушуларды келдиби ушул жака бир? Мэр келди, ооба, келип кабар алып неме кылып турду. Жаңы мэр? Жаңы мэр эми ал эми келгенине аз эле күн болду. Эми мындан бияка жакшы. Мэр келдиби келгенден кийин? Мэр келди, өзү дагы аралап, мынтип көрүп жүрөт экен. Азыркы мэрге келди өзү? Мэр келип, ооба, шаарларды аралап жүрөт экен. Жок, ушул жерди көрдү. Черемушка элин да көрүп кетиптир, келип өзүнчө. Бирок эл менен жолугуша элек, өзүнчө келип, айланып бардыгын көрүп. Жокто көрүнбөй келип көрүп кетет экен да. Бир келгенде эми келди да ал. Эми келди да. Мындан бияка эми Кудай кааласа оңдой. Дымагы барбы бу жакты жасайм деген? Кимден? Жаңы мэрденби? Жаңы мэр Кудай кааласа кылса керек эми. Атым Улукбек. Атым Дамир. Я. Атым Дамир. Дамир. Фамилияң кандай? Моңолдоров. Моңолдоров. Өзгөн шаарынын мэрисиз, э? Ооба. Сиз менен ким? Мен журналистмин, иликтөөчү, көз карандысыз. Көз карандысызбы? Сиз менен азыр Өзгөндүн анча-мынча жерлеринде жашоочулар кайрылып атат. Ошого барып, акыбалын менен көрүп бергенге убактыңыз болобу? Чогулуш. Канчада бүтөт? Билбейм, район акими Жангелбетов. Ал биринчи таанышуу маселеси да бар да. Анан 3 маселеси бар. Бул бир, экинчиси мен азыр Өзгөндү 10 күн болду да, 12 күн болду таанып, билип, бул мындай деген айта албайм да. Анан туурараак болот, биринчи зам менен маселе. Биринчи замды алыңыз, өзүңүз барыңыз. Тем более жаңы келсеңиз сиз билгенге кызыктарсыз да, чүңбү? Конечно. Азыр ушул Өзгөндүн жаңы мэри жаңы дайындалдыңыз, мына бир 12 күн болду деп атасыз, Дамир байке. Сиз бир келгенден кийин Өзгөндөгү акыбал боюнча бир тааныштыңыз да.
жаңыдан таанышып баштадым. Элдерге эми ушул жумадан баштап чыгып баштадым да. Буга чейин мекеме ишканалар менен, аппарат менен, андагы иш кагаздары менен тааныштым да. Эми өзгөндө биз келдик. Буга чейин мындай бир мурдакы мэр боюнча бир жакшы сөз деле уккан жайыбыз жок. Көпчүлүк жашоочулар мындай наразычылыгы арбын экендигин байкап атабыз да. Эми жаңы мэр болуп келип атабыз. Бул жагдайда сиз ошолордон сабак алат деген ойдобуз. Азыр эми өзгөндө таң калган жагдайыбыз эми кандай архитектуралык өзүнүн бир тарыхый мурастары бар. 11-12 кылымда курулган мурастары бар. Эми архитектуранын гүлү болуп турат да, эзели. Анан эми бүгүнкү акыбал эми мышы кыйлайт экен. Өзгөндө ушул айланада мына борборунда турабыз. Бир да туалет жок экен. Ушуну билдиңиз беле? Сиз менен кошо билип атам да. 12 күн болуптур. Биз эми кече келдик, мына бүгүн айтып атышат да. Азыр эми ушул айланадан баарысы ушул оорукананын барган, көргөн бир туалети ушул оорукананыкы экен. Тети айлананын баары ушундай акыбалда экен да. Эми азыр жүрсөңүз бул жакта атайын ишкерлерди колдо деп биздин президент дагы айтып атат, бийлик да айтып атат. Эми ишкерлерге кандай шарт экенин чогуу жүрүп көрөлү. Алар бизге кайрылышты, ушул бир дагы жетекчи угуп бизди бир мындай чечкиндүү кадамдарга барбады деп атышат да. Азыр четинен эле сиздин көзүңүзчө сурайлы. Мына булардан сурайлы. Саңар туалет барбы? Жок, туалет жок буларда дагы. Мына булардан сурайлы эми азыр. Саңатпы? Туалет барбы, туалет? Сиздерде жокпу? Мына буларда да жок. Сен буяка келсеңиз, буяка. Шоуну не кылат? Шоу эмес, реальный жашоо бул. Жүрсөңүз, эл келип атат. Сизди аким жиберди буяка. Мындай шоуну не кыласыз? Мына кайсы ишкерге кирбе? Саламатсыздарбы? Сиздер буякта хозяинбы? Ассаламу алейкум. Сиздерде туалет барбы? Туалет жок да болсо. Ассаламу алейкум. Буларда да туалет жок. Эми башкасына барбайлы коелу мына. Бул жакта туалет кылып бергиле деп айтсак, боптур дешти. Анан мэрияга кайрылдык, башка кылдык. Канализацияны, туалетти мэрия кылып бериш керекпи? Жок, өзү мыйзам боюнча өзүңөр ар бириңер кылгыла деди. Анан биз уруксат жок экен, каналдардын немесинде уруксат жок экен дедик. Деп айтсак, анын маселени чечебиз дешти. Анан ошол бойдон эч ким неме кылбады. Стадиясына келип азыр курулмалар жактан уже казылып келатканын билесиңер, а? Ошого кошулуу ниетиңиз барбы? Кошулуу ниет? Конечно, ушул өтүп калса, ошол жерге сөз түрдө. Жакшы болмок. Эң биринчи очеред ошо элдерге условия түзүш керек экен, да? Шаардын биринчи вице-мэри Сизде? бул маселеге жооп кармап барат. Сиз көптөн бери иштейсизби? Аты жөнүңүз? Мен фамилиям Атаджанов, атым Рахман. Канализация боюнча, канализация түгү Союз мезгилинде дагы шаарда болгон эмес, жалаң локалдык септиктер менен иштешип келгенбиз. Кудайдан болуп 2015-жылы Европа өнүктүрүү реконструкция банкы менен биргеликте өкмөттүн түзүлгөн келишиминин негизинде бизге 10 миллион евро акча бөлүнгөн биздин шаарга. Канча жылдан бери канализация жок дейсиз? Союз мезгилинде болгон эмес бизде канализация. Az көп кабаттуу үйлөрдүн астында дагы локалдык септиктер бар. Локалдык септик деген ар бир үйдүн өзүнүн ямасы бар. Көп кабаттуу үйлөр дагы сиздерди күтүп атат. Негизи канализациясы жок, курулуш курганга болобу? Эми бүгүнкү замандын талабы, конечно, болбойт. Анан бирок ушул нерсе бул шаарда ошо Союздан бери калып кеткен экен. Бирок тийиштүү бийликтер ошону туура түшүнүп, мындан бир канча жыл мурунураак жана дүйнөлүк банк менен ЭБРдин программасына кирип, ошол жерге 11 миллионду бөлүп, ушул маселе башталган экен да. Анан эми ал жанагы ковидке байланышкан маселе менен бул кичине чоюлуп калган экен. Ушул жылдын башынан, январдан бери бул маселе
катуу көзөмөлгө алынып, өлкө башчысы дагы ушуну атайын ушу Кыргызстанда бир эле шаар ошо канализациясы чечилбеген шаар экен деп анан тапшырманы берип жиберип атышат да. Качан чечейин деп атасың анан ошону? Бунун срогу 23-жылдын 8-айында ошол курулма курулуп бүтүп, лентасы кесилет. Эми ал ушундай деп бардык проекттер ушинтип келет да, бирок аягында кимди ким көрдү, Быржыбайды тамбасы болуп, эч ким иттен же ит байлаган жиптен жок акыбалды көрүп келатабыз да. Эми реалдуу азыр кандай иштер кетип атат? Бул качан курулуп бүтөйүн деп мындай конкреттүү пландар? Ушуну бияктан сурайлы. Реалдуу бүгүнкү күндө апрель айынын 15-инен подрядчиктер келип ишини баштаган. Бүгүнкү күндө 2,5 километрдин тегерегинде трасса коюлуп. Таза суу бу же канализация же кандай? Таза суу канализация менен биргеликте. Чогуу кетти. Канча каражат бөлүндү ушуга? 2,576,000 евро болуш керек. Азыр точныйсын айта албайм. Тендердин документацияда бар. И очистное сооруженияныкы баягы саркынды сууларды тазалоочу курулманын проектиси бар. Ол отдельно өзүнчө 5,800,000 евро. Бул боюнча толук кандуу иш кетип атат. Очистное сооружение боюнча. Мэрияда иштегенсиз да? Ооба. Мурда мэр иштегенде сиз кандай кызмат төлөңүз? Мурдагы мэр иштегенде мен иштебей калдым эле кичине, ал киши келгенде апрелде мага январда мага буйрук чыгып туруп, мен биринчи вице-мэр болуп дайындалдым. Эзелтен иштеп келатасызбы ошол мэр менен? Мурдаттан иштегенмин, ооба. Эми мурдагы мэр 99 жолу вада берип жасабай келиптир. Эми анын азыр да сиз да ошол учурда иштеп жүргөн кызматкер экенсиз. Дагы ушул нерсе уланып кетпейби? Куда каласа уланып кетпейт. Себеби живой, азыр барып туруп объектти кыдырам десеңиз дагы барып көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сиз өзү кандай үйдө жашайсыз азыр? Жер үйдө. Жер үйдө. Домдо жашабайсыз? Домдо дагы тааныштарыбыз бар, биништерибиз бар, барып көрүп келгенбиз, билебиз. Ошол азыр домдо жашап аткандардын акыбалындагы сизге өзүңүзгө бир көрсөтүп коюуну. Дом этаж үйдө айтып атасың. 74-чү дом жакка бара алабыз, ошол жактан акыбалды дагы жеринен көрөлү. Жүрүңүздөр. Бул жердегилер азыр буларга кошумча альтернативдик ошол ал проект 23-жылга чейин булар туалетке барбай тура албайт да. 23-жыл бүтөт деп атасыздар. Эми адамдар 23-жылга чейин туалетке барбай туруп деп айтканга да болбойт. Эми буларга азыр альтернативдик кандай проектлерди кылса болот? Кошумча септикке уруксат берип, мисалы айтып атат. Мына жактан бизге бир туалеттик место бергиле. Биз өзүбүз тазалыгын карайлы, бүт коопсуздук, санитардык нормаларды сактайлы. Бул жакта адамдар жашоочуларга эми өзгөн шаардын борборунда бир туалетти куруп коелу, өзүбүз куралы деген ишкерлер да бар экен. Ошого да жол бербей, шапка сураган, уруксат бербеген чиновниктер бар экен да. Жол бербегени мен мурунку жетекчиликтен сурайлы, бирок азыр эгер ушундай сунуш болуп өзүлөрү демирге көтөрүп мүнтүп атса, менимче муну толук колдоого ала турган нерсе. Сиз келсеңиз, бул жактын ээсисиз, ооба. Сиз даярсызбы эгерде бул азыр мэр сиздерге бир кичине место кылып берсе, могу жактан туалет курганга, анан ошол санитардык нормаларды сактаганга? Ооба, баарын кылып беребиз. Кылып берсе, колубуздан келишинче аракет кылып жасайбыз. Өздөрү жасайт экен муну. Жер бөлүп берсе деген маселени айтып атабыз. Эми ушул жерде калып кетпейт да бул сөз. Мэр айтып аткандан кийин. Ооба, буюрса. Мына даяр экен сиздерге. Бул жерге эми эл үчүн дагы жакшы шарт болот мына. Ушунча кафе бар экен, соода түйүндөр бар экен, анан эми баары ушул больницага каттайт экен да. Бул эми тарыхы бар шаар үчүн өтө уят нерсе. Сиздерде могу жерде туалет болуп турган, жаап коюп туруп атпайбы? Туалет бар экен да мына жердечи. Ошону кызыл китеп кылып бирөөгө берип туруп, аны жерде жаап таштап берет. Атак туалет бар экен ошо местасы. Сиз билесизби, бар беле? Мурда болгон болсо керек, азыр мен бир кыйладан билем, бу жерде устакана бар экен. Барбы негизи мурда болгонбу? Жок, мен көргөн эмесмин. Мен ушул жерде жашап төрөлгөн чоңойгон адам катары айта алам, бу жерде туалет жок. Ооба, бу жакта жашайт экендер. Бул киши башканы айтып атат. Бул жерде туалет бар беле мурда? Могу жерлерде? Бар турбайбы? Каерде бар? Ичинде туалет бар ошо? Туалет бар деп атпайбы аны? Жок, бар болсо жаап таштап сатып берип турганы. Неге бекитип таштады? Устакана салынган да алдыга мана көрүнүп турупты. Устакана салып башкалар элик кылып алганбы? Эш эгеси өзү устаса. Мына башкалар. Денсаулык жакшыбы биринчи? Жакшы эже. Мен ушул жерге чыкканымда мына Атажанов
билет отличный. 84 жыл қызым бар. Ошо төрөлгөндө чыкканмын. Ана туалет. Туалетті барып ачкыла. Местасына біз арыз жазып, ошо жерге таштаганбыз. Общественный местага туалет беришиңер суранабыз деп біз жазганбыз. Ал малда кайсы берилген эсимде жок. Сиз эми мына каратып туруп азыр калп айтып атасыз да? Мен калп айтканым жок. Билбейм деп атпайсыз. Билет көрсөм билбейм да. Денежный перевод менен. Ал туалет 2 жыл 3 жыл иштегенден кийин Турсуналиев Абдыганыга биз чоң аксакал экен ушул жерде ушу туалетти ачсын деп биз адамга бергенбиз. Ака ушул жерде иштеттиң. Сизге проблем сизге, башкасы эм сизге. Ошол жерде чоң бака теректер бар эле. Алып ошону кестирип, ошо туалетке иштетти. Бирок жасады, 2 жыл 3 жыл иштеди. Иштегенден кийин алмалда мындай туалет мода меселе, акча төлөп кириш. Андан кийин жабылып калды. Жабылып калып, азыр мессасы бар. Бирок алдыкана устукана болуп калды. Азыр плюс үстүнө башка документ жасалып калды. Буягайым бар. Менчик тештирилип атабы? Ооба, бар. Архитектураны текширсеңер бар. Мунун үчүн мэр угуп атат. Мунун үчүн мен азыр күйүнүп сүйлөгөнүм. Ушул жерде 84-жылдан бери иштеп, bir сотик жерге менен балдар билет эгедир болгонум жок. Ошол жерден 2 сотик жерди берсе мага. Азыр ошону документтерди бере албайт атагай. Арендага деп сурадып, токтомум бар, колумда мына ата жанып билет. Анысы жолдун эмеси экен. Bunысы менен да экен деп. Башканы айтып атсыз, башканы. Ошом жанында кошунамын. Сурап айтам, мени жанымда кошуна. Уксаңыздармы, Бул документ кылып алып, мени аерден чыгармакчы болуп атат. Аерде туалет бар, токтом бар. Эгерде ошол жердеги мага мүмкүнчүлүк бергиле, убакытта болсун. Канча убакыт керек сизге? Элдерде турат, ошол жерде анализдер изучать этип, документтерин көтөрүп, эгерде ал муниципалдык менчикте турган жер болсо, анда эч проблемасыз биз ал маселени жакын араларда чечкендин үстүндө. Мына ишкерлер өздөрү салып берем деп атат. Мындай да, ишкерлер менен эми жерин аныктайлы. Жерин аныктап, эгер муниципалдык менчиктеги жер болсо, анан мурда туалет болсо, эч кандай проблема жок деп ойлойм да. Анда ушул тегеректе ушул демилген колдогол чечип коюлган маселе. Жаңы дымагыңызды ушул туалет салуудан бери баштап көрсөтүп бериңиз. Буюрса. Канча вакыт кетет сиз ошо өзгөнгө бир жакшы шаардын ортосуна бир жакшы туалет салганга? Эми ал маселе өзүңөргө белгилүү болгондой, мамлекеттик бюджет, муниципалдык бюджет, жергиликтүү бюджет ал жылына бир жолу бекит. Жылына ишкерлер салып берет экен. Ал маселелерди эми ошол 6 айдын жыйынтыгы менен карап туруп, жерин чечсек, анан ушулардын өзлөрүн чакырып туруп, сүйлөшүп туруп, анан далевой участкаларды аныктап туруп чечип коебуз. Канча вакыт кетет жери? Билбейм, эми жер тез эле чечилет. Эртең барып карайбыз деле чечебиз аны. Жер даяр болсо салган кишилер даяр экен. Аны дагы тез эле арада чечип кое турган маселе. Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүм Абдрасулов Нуржигит Бакытбекович. Бакта жашайсыз да? Өзгөндө ушу борборунда жашоосуз. Ушу көйгөйлөрдү айтып коюлуп атабыз эми. Мэр ошону көрөйүн деп келди да. Көрсөтөсүздөр? Каерден баштайбыз? Жүрүңүздөр, буякта. Анан мунан бассейнди көрөсүң, бул жакта. Анан муну жакта, ушу өлгөн ушул жакта. Мына домдун алдындагы тем более алдыдагы бассейн. Бияктан эмне бассейн ачкан бизнес барбы? Ула, эмнеде лотоктордун жоктугунан мынтип захват кылып алган айынан суу кетпейт эч жака. Кайсы? Мына эки домдун ортосу вообще эле болбой калган да. Мына аялдар ам ошол жердин жашоочулары, мына аялдарчы. Эмнеси болбой калган? Канализация жок да мындай айтканда. Канализацияны? Канализация жок. Мана ушул жерден уже баскан эле уже жытканат мындай. Ысыкта, чиркей, чымын. Жайында миңге кой. Мына эжекелер ушул жердин жашоочулармы? Мына эжекелерден сурай бериңиздер, жашоо кандай экенин. Жашоо кандай болуп атат эжелер? Не болуп атат? Ямада турасыз. Гүлнара Закирова. Не болуп атат буяк? Биздин септигибиз мынандай. Буяктагылардын септиги келип биздин домду каптап кетет. Мындайраак басалы. Мына азыр сиздерге жаңы мэр келди. Үнүн угайын элдин депчи. Эми айтыңыздар кандай болуп атат?
Kanalizasiya жүрүңүздөр чогуу бөлүнгөн жылы качан болгон да? Качан болгон айта бериңиз басып. Баягы карды токтун кардаш менен иши жок деген сөз бар го? Ооба. Мэрияда отурган мындай сөрөй башчыларыбызга жашоосу жакшы, биздин жашоо кызыктырбайт да. Мынакей септигибиз бирибиздин суубуз бирибизге. Биз деле эл катары жакшы жашабыз келип атат да. 21-кылымда жашап атабыз, туурабы? Ана мынау маселе чын эле өтө оор маселе экен. Мынау канчадан бери ушу Союздан бери ушул маселе калып кетиптир да, канализация деген маселелер. Анан өлкө башчысы кийинки бийлик башчылар ушуну Каракол, Балыкчы, анан Өзгөн шаарын Дүйнөлүк банк менен ЭБРдин акчасына ушул проект долбоорго кирген экен. Анан акыркы ушул пандемия көбөйүп, кичине убакытты чоюп алып койгон экен. Жылдын башынан бери бул маселе катуу кетип атыптыр. Бердин эң чоң оор маселеси ушул канализация экен. Канализацияны да силер ушундай тартип менен чечип алыпсыңар. Подъезд кылып мынауга агызып келет экенсиңер да, анан өзүңөр акча чогултуп, ошону ас машина чакырып, аны сордуртуп, жумасынабы же жумасына ушундай маселе кылат экен. Ошондо буларга азыр мэрдин, акимдин, айыл өкмөтүнүн, жетекчилердин эч кимисинин кереги жок экен да. Бүт баары проблеманы өзү чечет экен. Эми сиз жаңы мэр болуп келдиңиз. Эми булардын проблемасын өзүңүз чечесизби же дагы деле өздөрү чечеби? Жок, бул маселени мамлекеттик деңгээлде чечилип атканын, ана мага чейин болгон иштерди мына биздин биринчи зам орун басары туруп атат. Бул киши маалымат айтсын. Кайсы деңгээлге кандай, канча миллион акча менен, канча этап менен жүрө турганын. Анан калганын болсо биздин маселени биздин деңгээлде чечет. Тарых үчүн, архив үчүн бир сизден суроо алып келип атат да. Ушул Кудай буйруп бир 2-3 жыл ушул жерде мэр болуп иштеп турсаңыз аман эсен. Канча убакыттын ичинде ушуну бүтүп бере аласыз? Бул проект мына ошол календарды графигин дагы көрдүм. 23-жылдын октябрь айында сдача деп турат. Ушуга чейин жашап келип иштеп аткандар ушуну убагында жасап койсо болобу беле? Же ушу күнгө ушундай мезгилге такалып келгенде жасаш керек беле? Азыр вице-мэр, биринчи вице-мэрге сөз бербей эле коюңуз. Биз сөздөшүп, беттешип, угуп эле келип атабыз. Кылган болсо 30 жылдан бери биринчи мэр болуп иштеп келип атат. Жасап коюшмак да ошонучу. Дагы деле вице-мэр сезим болуп бар адамда өзгөндүн жашоочусу, өзгөнүн атуулу болуп туруп, ушуну сурулуп чыгып жаса албагандан сиз келгенден кийин жасап жиберген иши бул биздин үчүн бир тиин эле болуп калат. Эми ушундай бул жерде жашагандарга кайрылып айтсак, бул киши бизгечи жашоочулардын бул биз азыр 5-6 гана адам чогулуп атабыз. Ошончо эл чогулуп борбор боюнча адам чогулганда силер кыргыздар өзүңөр ушул жерде жашап аткан. Силер эшексиңер, акмаксыңар, силер жашашты билбейсиңер деп кеткен киши бүгүн бизге келип, сонун эле шартты жасап берип кетишине көзүбүз жетпейт дагы. Укпуубуз да келбейт, укпай эле коелук. Ушундай наразычылыкты мурдатан бери жаратып келген жетекчилер мына сизге айтылып атат да бул сөз. Эми сизде моралдык бир мел юридикалык жактан сиз мыйзамдууңуз, моралдык жоопкерчилигиңиз барбы? Мындай уят болосузбу, бир аз уяласызбы? Мына акыбалды көрүп, шунча жылдан бери вице-мэр болуп атат. Анан адамдар ушинтип какшап, кыйналып жашап атканын көрүп, кызматыңыз жөн эле таштап кетип калганга мындай моралдык совест бир жооп береби? Моралдык дагы, юридикалык дагы карап көрсө боло берет, анда эч кандай немеси. Негизи уяласызбы бир аз? Неге уялайт экен? Уялам, бирок ушул күнгө чейин дагы эгер Кудайдын астында бардыгы эгер колун жүрөгүнө коюп айта турган болсо, жардам берилип эле келген. Анан бүгүн эгер Кудай жалганчы кылбасын, мына кече жакында каттуу эме болгондо, жамур жааганда ошо подвалдарына суу кирип кетти. Машиналарды алып келип, ой, каяктан келсе да ошо Кудайдын суусу да. Өзгөндүн так ортосунда, борборунда Гагарин көчөсүндө Д32 деген домдо турабыз азыр. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, сөтүкчөн турам. Анткени бул домдун мындай каймана аты Титаник деп коет экен. Анын далилин азыр биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Анткени бул жерде эзелтен бери ушундай көлдүн үстүндө жүргөн дом экен да бул.
Мына бул жак балчык, суу, ненин баарын гана бул жактан көрсө болот. Нени мэрден башканын баары ушул жакта экен азырчы. Мына абдан кооптуу, коркунучтуу жагдай экен. Анан эми ушуну бүгүн ушул 21-кылым технология, цифровизация заманы деп телевизордон заргакшап айтабыз, дейбиз, сүйлөйбүз. А бирок мына көрүп атасыздар, өзгөндүн жашоосу, борбору делинген жер мына ушундай. Биз азыр аймактарды же бир кайсы бир алыскы райондордо жүргөн жокпуз, достор. Ошо подвалдан кара түшүп кетти. Кудай күнөөлүү болуп атабы ошондо? Жамгырда Сиз же уңуңуз же суроо бериңиз да. Суроо бердиңиз, жоогун албайсыз. Кудайга шылтап, жамгыр, анан кийин ушул жамгыр жааса ошто свет жок болот экен, суу жок болот экен. Анан сууга, бүт канализацияга проблеманы жаратып таштайт экен да ошондо. Не кылалым? Эми мага дагы Кудайга шылтап иштегиле да мындай. Элден суранайын. Элден эми айланса болот, көйгөй ушул жака жеткенде анан жарылып кетип, анан ушундай маселе болуп атат да. Ооба. Бүгүнкү күндөгү мамлекетибизде болуп аткан мейли мына айтып аткан кадрдык маселе, мейли башка иштердин баары жаңы закондор менен жаңы баш мыйзам конституциянын негизинде кетип атат да. Анан мына канализациянын маселеси дагы ушул жакынкы аралыкта ошо чечилген маселе экен. Анан ковидтин айынан кичине мындай перерыв болуп калыптыр. Азыр айттым го, 1-январдан ушул маселе кетип атыптыр. Буюрса Кудай Таала мына маселеңер дагы чечилет. Ага чейинки мынау өткөн жаандан болду деп азыр айтып атпайбы? Азыр мына маселени тийиштүү азыр водоканалды чакырдык. Алардын жардамы менен силер чечип аласыздар. Мына водоканал келген турбайбы? Мына келишти, көрүштү, чечип аласыздар. Анан мындан кийинки ошол эми курулма курулуп бүткөнгө чейинки бир убакыт экен, мезгил экен. Ошого чейин силер жанагы ушуга чейин 30 жыл ушундай уюшулуп иштеп келгениңерди менимче кичине мындай тартылып жакшы иш кыласыңар дагы. Анан кийин убак сааты жеткенде ага чейин эле силерди кошот. Ага чейин эле кошот. Бирок жанагы очистойдун курулмасы ошого чейин барып атат да. Ошого чейин демиңерди ичиңерге алып, Кудайдан тиленип отуралы. Баарыбыз мен болсо ушуну силердин көйгөйүңөрдү ушул дайыма мына көкүрөктө кармап, ушуну контролун күчөтүп, мыналардын баарын тең жакшы дурусураак иштеткенге аракетимди, сөзүмдү берейин. Сиз азыр жер тамда жашайсызбы? Говновозду алдыралы десек 1,5 миңден эметип атат да. Государственный говновоздор бизге кичине жеңилдик берсе, биз алдырат. Аз тыйыныбыз чогулуп турат, алайлы десек. Бирок 1800 деп атабы? 1800 мына алдырып атышат да, домкомдор кыздарыбыз бар, өзүнө бөлүнгөн. 1800. А 1800 сомго азыр муну алсак, Мо ордунан козголбойт да, биз алдыра берип уже билип бүттүк да бунучу. Дагы бир немени айтайлычы. Ана мечиттин немесин бир көзөмөлдөп койсоңуздар. Агай биз суусунун барды, жанынан түшкөн суунун бардыгы биздин подвалга кирет. Мечиттен салкындуу суусу биздин подвалыбызга келет, прямо эле. Айта берип. Жок, крышасындагы. Ошону неме болуш керек да? Ошону биз айта берип чарчадык. Биздин домго келип кирип, биз подъездге вообще кирип чыкканга мүмкүн жок. Мына жерден эми баарын түрүп алып туруп анан кийин чыгып атабыз да. Ошондо бир жол тарта кетесиздер деп. Эме мечиттин имамына кирдик, карысына кирдик. Айыл махалланын ичинен чыккан аксакалдарга бардык, сурандык да. Орозодо бардык, орозо башталды. Жок дегенде өзүңөрдүн сууңарды өзүңөр жакка кете турган жасап койгула, бизге өтпөсүн, биздики өзүбүздүкү жетиштүү десек, бирөө дагы келген жок ушугачы. Анан биз мэрге да жазып таштаганбыз. Түшүндүм. Мына водоканал. Водоканалдын эмне деп жооп берет? Башкы инженерсиң? Мен башкы инженерине жакында 2-3 күн болду. Кайра дайындалдым. Азыр мына убактылуу аткарып атам. Силердин көзүңөрчө ушул маселени ушу жигитке табыштап атам. Дальнейший иштейби анан кийин? Мына суну көрдүңүз. Аракет кылабыз. Мына суну көрдүңүз.
Булар менен чогуу бирдикте машинени уюштуруп, жазан аранын ичинде муну 1 сутканын ичинде жок кыласыз. Макулбу? Андан кийин тиги койгон маселе 1 сутканын ичинде өзүнүн акчасына жок кылабы же элдин акчасына жок кылабы? Эми ал эгер уюштулган болсо ишти чогуу алып барасыңар. Анан акча каражаттарга маселе такалып ата турган болсо, анда мен кийлигишем. Макул? Каражатынан маселе такалып ата. Такалабы. Ошо домдо бар. Чыгарбайт баардыгын. Мисалы башкасын коеюн, мен өзүм эле ошо айтылган сумманы бере албайм. Кечеги топтогондо мен берген жокмун. Мэрге барганда, эски Каримовго барганда деле мен айткан, мен бербейм, бере албайм деген. Силер дагы туура түшүнүшүңөр керек да. Бир нерсени туура түшүнүш керек. Мынау жалпы жашаган үй, менчик жашаган үй эмес, жалпы жашаган үйдүн өзүнүн эреже тартиптери бар да. Ошол эле коммуналдык маселе, ошол эле суу маселеси, ошол эле свет маселеси. Анан ал эрежеден чыгып мына жерде жашап атам, бирок могу акчаны мен бере албайм деген маселе. Аны эми силер домком менен чечишиңер керек. Анан жеке сиздики жетпей атса, сиз мага кайрылып, же болбосо ошол МАП башчысына кайрылып, мен азыр ушул мезгилде, ушул тапта, ушул каражатка могу шарттар менен муктаж болуп атам, жардамга десе, сиздин маселеңиз ушулардан бөлүнүп, отдельно каралат. Туурабы? Анан эми баарына жооп бербеңиз. Эгерде силер мурунку тартип менен ушундай иштеп келе турган болсоңор, 1800 дегендин расчетун алыш керек экен. Бул канчалык деңгээлде ошол расходту жанагы ташып аткан машина силерге услуга көрсөтүп атат да. Эмичи суроо. Ошонун маселесинин баарын мындай эсептеп, чоттоп туруп, биз дагы кийлигише суроо. Ушул жашоочулар акча чогултуп, могу жакты суу каптап кете турган болсо, милдеттүү ушуларга кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн өзүңөр ушул суу каптаган жерлерди өзүңөр ташып жоготосуңар деген. Жаандын суусу маселе, ал албетте бийлик органдарынын жоопкерчилигиндеги маселе да. Мына тынымсыз жааган жаан. Мына канализацияны ошол өзүнүн деңгээлинде, эрежесинде, тартибинде кармаган ал башка маселе. Мыйзам барбы негизи сууга чогулткула деген мыйзам барбы ушундай? Канализациянын суусун ташыгыла өзүңөр водозабор эмини сордуруп жоготкула деген кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн? Мына жигит иш алып барат. Кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн ушул эл жашаган жердеги суу каптаса, суу өзүңөр акча чогултуп, сордуруп жоготосуңар деген. Мыйзамда неме өзүнүн менчигинин өзү сакын суусун тазала, коомдук жер, бирок ошондой болуп атат, менчиктен түшкөн суу болуп, ушул эме болуп калып атат да. Ортодо чечилбей калып кетет. Жок, мен айтып коеюн, бул киши дагы өзүнүн кичине кесипкөйлүгүнүн аксаганысы атат. Мына сыртка чыгып кеткен уже бияктын милдети. Ошону айтып атабыз да. Сыртка чыгып кеткен уже бияк. Мыйзам жок, сиздер чогултканга. Нар жактан ичип куюлмага куюлгандагы маселе ал силердин маселе. Ошону эми жардам иретинде бүгүнкү тапшырмадан иш кылсын, могу маселелердин баарын тезин арада. Жардам эмес, азыр мына камеранын көзүнчө ушул өзгөндүк туугандар баарыңарга барып жетишпейт мыр. Мына көрүп атасыңар. Ушул үйлөрдүн жанындагы суулардын баарын силер милдеттүү түрдө чогултканга, акча каражатын чогултуп ташыганга милдеттүү эмессиңер. Силер налог төлөп атасыңар. Силер бүт чыгымдарды өкмөткө бюджетин толтуруп атасыңар. Эми силер кайра бул жерди кылганга, анда эмнеге бизге водоканалдын, мэрдин, акимдин кереги бар? Сиздер милдетиңиздерден чыкпай, функционалдык милдетиңиздерди так аткарыңыздар. Мынау акыбал бул сиздердин жүзүңүздөр. Буга чейинки мэрдин жүзү. Буга чейин ошондой алып келебиз да. Эми мындан ары сиздер мондай кыла турган болсоңуздар, бул кылмыш иши козголот буга. Укуктук баа бериш керек буга. Жөнүндө болуп атат да. Мына ушуну сиз ушундай жерлердин баарын водоканалдын өкүлү катары ташып жоготуңуздар. Бүтүп эле барып калсаң эле мурунку немелерде мындай да. Биз барсак эле как будто мен өзүмүн жеке кызыкчылыгы үчүн барып аткандай бардыгы жакшы көрө бербейт. Анан сизди жаңы келиптир деп угуп, эми бирке орношуп калса, анан кийин биз баралы деп атканбыз да. Кабыл алуу күнүңүздү. Биягыбызда мына баня. Бул банянын ордунда ушул эки домго тиешелүү чоң канча тонналык септик болгон өзү. И уличный туалети сыртта болгон, туалет болгон. Буну дагы ушул кезинде депутат болгон шаардык кеңеште.
азыркы ээси. Өзүнүн атын эмне? Билбейм. Шурик деп коюшат, толук атын билбейм. Анан ушул жерди сатып алган. Ушу жетекчилерибизден да. Шурик Султан барын. Ушу мына баняны сатып алганда ушу менен азыр баня бүгүн жагылбай калыптыр. Жагылганда келсеңиздер, мисалы, сыртка кир жая албайбыз. Эми биз өзү шарты жок үйүбүз болсо, ооба, түтөт. Сен азыр кирсең, любой биздин квартиралардын бирөөсүнө кирсең, ыш үйүбүздө, кадимкиде. Машиналарды эртемен мына токтотуп койгон машинаны бир аздан келип карасаң, ыш толтура. Будан келген азыр 21-кылымда жашап атабыз, а биз жашообуз кайка кетет. Айттык укпайт. Мына Болтур бул сатып алды. Мына коросу эмнеде турат, а? Жылып жерге келди. Эми кородон тышкары да жерди колдонуп атат. Көмүр балдарыбыз чыгып тебелейт. Ушу менен биз үйдүн ичине чейин киребиз да турабы? Айылда жашабайт. Мына көмүрүн ушул жерде, отунун ушул жерде колдонот. Мына эшикти кенен колдонот. Анын бар жагы таптаза турат. Жашоосу аныкы жакшы, бизге боло берет да. Муну айтсаң, айткан адамдын жаман болуп калат. Түшүндүм. Не чара көрөсүз ушул баняга? Шыны менен эгерде мыйзамсыз болсо алдырыш керек. Конечно. Мына тосуп алгандар мыйзамсыз болсо алыш керек. Мыйзамсыз курулуштун баарын алып салып, балдарыбыз ойной турган бир площадкабыз жок. Кандай тосуп алат? Бассейн бар турбайбы зато? Ооба, бизде бассейн бар. Бизге кыргыздарга боло берет, ушул жерде жашаган кыргыздарга боло берет биздин жашообуз. Бул жерде бассейн кылып, бизнес ачып койсо да болсо экен. Мечитке биз каршы эмеспиз, бирок мечиттен ошо караң, мурунку мечитте турганда мондай ашыкча курулуш чекесинде мечитти пайдаланып, дүкөндөрдү салып алышты. Каалашынча сатып атышат, соода болуп атат. Ошо жака ошол суулар бияка түштү да. Талаш жерлер аябай көп болуп атат. Ушакта алакандай жер бар, придомовой территорияда Муну айтып коеюн барыңыздарга. Муну текшерүүгө алдыртайын. Бу жер үчүн дагы мынандай шартта иштеген, тетигинде түтүн чыгара тургандардын эрежелери бар. СНИП норма деп коет, САНПИ норма деп коет. Бу закондочу. Анын охранный зонасы бар, корголуучу зонасы. Мынандай маселелердин баары тең ошол мыйзамда көрсөтүлгөн. Эгерде аны муну бергендин маселесинен баштайлы. Ким берген, кандай шартта, туура берген, туура. Анан максаттуу пайдаланышы да бар да. Ошол убакта эмне деп жазган экен. Анан ошону службалар кандай мындай бир кол коюп печат басып уруксаат берген деген маселелер бар да. Андан сырткары жанагы мен айткан охранный зона бар, эрежелер бар. Ошонун баарын мыйзам чегинде текшертип, эгерде ал ошол мыйзам бузуу менен иштеп келген болсо, мына мен замдарыма да азыр тапшырма сразу берип кетейин, учурдан пайдаланып. Бир жумалык аракетте ошонун документтерин блокноттор жокпу үстүндө баары эле көтөрүп жазып алсындар. Мына мечет турбайбы бул, э? Агай, анан дагы ушул жерден сөз айтам. Мына жолдун эле аркы бетине өтсөңүз, эме турат да, парк турат да, турабы? Ошол жерге Жээнбеков кезинде, президент кезинде ошол жерге түрктөр келип, түрк багы деген Атамбаев кезинде деп бак курулган. Бекер ойной турган. Биз нарынга бир иштер менен барып калсак, куду ушул эле бак нарын бар экен. Соп-сонун элдер, бул курактуу эже бардыгы тең келип эс алып ойноп жыргап, жаш баласынан бери бекер ойноп атат. Бизге келсек, булар кезинде курулган, булар кезинде жашаган, каалагандай алып чыгып кетип, азыр 3 мүнөт ойносоң 50 сом, 70 сом төлөп, балаң ойнош керек. Сен неге бекер ойнойсуң деп туруп алып келип коюп алышты. Биздин балдарыбыз азыр ойной турган жерлерин көрсөңөр. Бассейнде ойнойт экен да мына жерде. Эми ал муниципалдык жерди кантип бүгүн бизнеске айлантырып алды жолдош вице-мэр. 100%. Эмнеге бизнес алжак? Ойер муниципалдык жерде. Ооба, ижарага берилген жер экен. Ижарачы киши ошо жеке ишкер алып туруп, ошол жерде өзүнүн менчик аттракциондорун коюп туруп. Кандай менчик? Бул проект менен келген деп атпайбы? Жок, проект менен келген ол аттракциондордун бардыгы онун менчик аттракциондору. Түрктөр коюп берген 3-4 неме болгон, баяндай велосипед, качели сыяктуулар. Алар сынып кеткен. Актылары болчу, азыр жок. Мен билгеним жок. Буларды сынбай, мына жерде булар куруп койгон тинеке сынбай турат да, түрктөрдүн жасап койгон сынып кетиптир. Бул Кудайга жакпайт. Мына ошол түрктөр койгон беседканын бирөөсү куду ушул баняда элдер келип баняга түшкөндө отура турган, очередь күтүп отура турган скамейка болуп курулуп турду. Биз ушуну айтып аткандан кийин бир күн эле алып койду. Уже жок, ал азыр даяр турушат да, уже жооптор даяр. Не, парктардан кечирим сурайын. Бизде райондо чогулуш болуп атты эле. Ошол жерде мен
бир маселени чечип алуу налог боюнча ошо каражаттар боюнча маселем бар эле. Мен графигим негизинде мен сиздерге келип кеңири маселе болот. Мына маселе менен тиги маселени мен жазып алдым. Муну маселени? Бул маселени уже тапшырма алдыңыз. Туурабы? Эртең сиз активистка экенсиз. Bir мүнөткө. Биздин астыбызды көрүп, биз кечөгөн тазаладык эле, кайрадан шагылып өтүп кеттик. Ошо жерде балдара биз неме жасайдыгыз, мурунку мэр бизге берген. Ошо домдун астын 5 мүнөткө көрүп кеттик. Bir көрүп коңуз. Эки орунбасар 5 кол деп Өзүңүз көрүп койсоңуз, өз көзүңүз. Эме. Нардакын өткөдүк да. Нечти акан болсоң көрсөттүк да. Көчөдөгү эле ар ким акча сорлар келип, хазяин боло баштагандан ушу жетилдер коюп, коргоп калды ошол жерде. Эч ким койгон адамдардан эч ким бизнес кылган жери жок. Жөн эле коргоп коюп коюшкан. Мына Надырбек деген мэрибиз отурган кезде ошол жерлер сатылып кеткен жерлер бар экен. Она баш жакта азыр именно стройка кылам деп ызычы болгон жер бар. Барып бир ошол жерди көрүп, ошол жерден да сүрөтсөңүздөр болот. Көчөдөгү баарын милдеттүү түрдө суу чарба ишканасы өзү кылат. Сиздер кыжалат болмоңуздар жанагындай. Бассейндердин баарын өздөрү сордурат. Жок, сордурат. Эми ошону кайрылып барганса кымбат айтып атпайбы? Кымбат эмес, бекер сордурат. Бекер сордурат. Эми мындан аркыда бекер сордуруп неме кылып биз кайрылган. Бакыл менин. Бул кыргыз чиновниктеринде дейбизби, кыргыз бийлигинде ушул аткаминерлерди ушул камера менен барып, "Эй, чык, мына жерди кара, мына жер мынтип атыптыр. Жүр бас" деп туруп жетелеп келип көргөзмөйүнчө өздөрү билип, өздөрү мындай сезип иш кылбай турган болуп калды да. Бизге далай адамдар кайрылып ушундай көйгөйлөрүн менен даттанышат. Эми мына жогоруда өзүңүздөр бая көрдүңүздөр эле. Мэрди алып келдик ушул жерге. Көрсөттүк эле, мына азыр аз убакыттын ичинде бир саатка жетпеген убакытта азыр ушул водоканалдын өкүлдөрүн чакырып, бассейнде жүрсөңүздөр көрсөтөлү. Ушул бассейнди сордуруп баштады да. Бирок буга чейин дал ушундай болуп бассейн деп коет экен. Муну биз чын эле бассейн экен деп ойлосок, көрсө бул жак баткак, канализация жок. Мына ушундай акыбал болуп, саркынды суулар чыгып калат экен ушул жерге. Ушул үчүн адамдар, ушул айланадагы адамдарды акча чогултуп, чөнтөгүнөн ушундай чакырып, автоунааларды сордуртуп ташытат экен. Бул мындайча айтканда одоно мыйзамсыздык. Бул жактагы чиновниктердин мындай бир сейребей калгандыгынын далили болуп турат да. Муну ушул жергиликтүү бийлик тазалаганга милдеттүү бул. Түздөн түз. Ушул өзгөндөгү бардык ушул домдо жашагандар эч бир кам санабай туруп, өзгөндүн водоканалына чалып туруп, сордуруп кеткиле десеңиздер, булар ун чыкпай туруп алып кетиши керек. Мына ушул жагдай. Ну, это после распада Союза септик остался здесь. Анан кейін вот баня иштетет, а люди за счет своих карманов они платят и алдырышат. Ну, видимо, думаю, септик принадлежит народу, элдерге да. Эки домдун эмеси да өзү негизи. Эки эмес, 3 домдуку да. Анан эми бул ошол чоң кызматта же депутат болуп деп айтып атасыздар да. Вне закон существует деген маселе ушуга келип такалып атат да. Чынын айткандачы. Ушундай болуп калып атат. Бул жылдан жылга жылып атабы муну? Жылдан жылга жылганын билбейм, бирок ошол жайгаштыргандан бери бул иштетет, канча жылдан бери. Бирок эл деле пайдаланат бул банянычы. А бирок мына септик вот страдает, эки домдун септики. Бул уже некуда. Көп кабаттуу үйлөрдүн карамагына карай турган жер экен да. Бул жерге өзү көмүр төгүп. Ооба, Союз мезгилинде карамагындагы жер бул. Ооба. Бир эки дом эмес, почти 3 домдун эмеси да бул. Я. Придомовая территория. Да, придомовая территория это принадлежала. Был туалет тоже убрали. Моджерде общественно вот жительдерин туалеты болгон в 90-х годах. Андан кийин ушул баня келди, анан ушул баня пока иштеп атат. А вот септик остался. Ну вот люди топтогондо топтошот, топтобосо жок. Вот так оно и экологический эме келип атат да. Катастрофа. Дагы бир таң кала турган жерибиз, бул жерде санэпидемнадзор бар экен, Да. Жаныңыздарда кошуна экен, Да. Ну ошол летом, весной это тяжело людям дышать даже, чынын айткандачы.
Потому что мына экологияда. Чымын-чиркейлер учат. Чымын-чиркей анан бул эме да. Балдар ойнойт. Балдар ойнойт да, о да. Ден соолукка деле зыян алып келет да. Анан суроо берип атабыз, жительдер өздөрүбүз күнөөбүз, наверное, мы, наверное, свои права не знаем. Чтобы жить здесь. Ошол да маселе. Андан пайдаланган шылуун жанагындай куулуп турган чоңдор. Эми ошону айттым го мен. Закон вне законе существует деген маселе бар да. Урматтуу көрөрмандар, Өзгөндөгү Борбордогу паркта турабыз азыр. Бул парктын аты эмне? Түрк парк, Кыргыз-Түрк достук парк экен. Муну ушул мезгилинде Атамбаев президент болуп турган учурда курду деп айтып атышат. Бирок бул жакта азыр жашоочулар келип бизге айтып берип жатат. Бул жактагы негизги маселе бир дагы бул жерде акысыз балдар ойной турган жай калбаптыр. Баарысы бүгүнкү күндө сатылып, баарысы ушул жеке менчик ишкерлерге арендага берилип кетиптир. Бул муниципалдык жалпы шаардыктардын паркы да. Кандай болуп атат эми? Кайсы жерлерде бир акысыз парк ойнойткан барбы балдар? Жок, акысыз ойнойткан эме жок, аттракциондор жок. Кана акысыз турган жерде аткан? Эмнеде Түрк багы деген жазуу бар эле да. Жазуу Түрк достугу, Түрк багы деген. Анан ошолор гана калыптыр да, мына жерде толтура деген да тренажерный нерселер болгон да. Аттракциондор канча жашка чейинки түрктөр куруп берген. Ооба, түрктөр канча жашка чейинкилер келип эметсе деле болуп кетсе боло турган нерсе болчу да. Ошолордун бири да калган жок. Азыр бардыгы акылуу да. Биз эми күн деле 5 мүнөт, 3 мүнөт үчүн 70 сом, 100 сом төлөгөнгө өзү Кыргызстанда жашасак, бир өнүккөн мамлекетте жашасак, анда бир биздин келечек жаштар, балдар, келечек жаштарыбыз деп атабыз. Мен лично мына былтыркы жылдын эсебинен 5 балам бар, мен бирөөсү мындай 18 жаштан өтүп кетти. Калгандары келип бу жерге ойногонго менде мүмкүнчүлүгүм жок. Мен айлык жолу балаңызды бу жака качан алып келдиңиз? Мен бу жерге алып келген жок. Мен келип алып келе элекмин бу жака. Көп болду бе? Калды, көп болду. Меники чоң, менин чоң балдарым. Балдарыңыз чоң, Сиздер неберелерди качан алып келгенсиздер акыркы жолу? Келдикпиз биз. Келдик, мен 4 балам. Жолдун буягында жашаган домдогу жашоочулар. Жолдун берки бетинде ушундай парк болгон. Бирок эми бул жерде отурганга дагы, балдар ойногонго дагы эч бир шарт жок. Баарын ушундай кылып, мына карасаңыздар эми тосуп алган. Мына көрүп турасыздар, түрктөрдөн бизге эстелик үчүн делген бир отургучтар мына паркта отура турган. Экөө калган. Калганы бул жакка жеке менчикке ишкерлерге берилип кеткен. Бул жак өзүнчө мындайча айтканда акы төлөөчү кафеге айланып калган да. Мына. Муну ким жол берип атат? Эмне үчүн Өзгөндө ушул борборунда акысыз паркта жаш балдар ойной албайт? Баарын мынтип сваркалап, мына карасаңыздар, бекитип менчиктеп алышкан өзүнчөчү. Буга ким жол берип, ким буга карап отурат? Ушул Өзгөндүн прокурору, Өзгөндө ушул укук коргоо тармагында иштеп аткан кызматкерлер, сиздер эмнени карап отурасыздар? Же бул жерде балдардын укугу, жаш балдардын бир мындай бир акысы дегенди да жеп, ошолорду да сатып, ушундай акыбалга мындай көңүл бурбай калдыңыздар деп айткыбыз келип атат да. Саламатсыздарбы? Ким казайын бuyakta? Казайын yok. Siz kim болосуз? İşçi bolom. İşçi bolom. Келинчеги сиз деп атат го, сизби? Не кылыш керек? Соолуңуз болсо айта берейин. Суроом ошол болуп атат. Келинчек болосузбу? Ооба. Келинчек болсоңуз анда бул жакты кантип алдыңыздар эле? Арендага койгонбуз. Каяктан алдыңыздар? Мэрияда. Мэриядан канча төлөйсүздөр аренда? Аренданы өзү шепи билет да.
Sizler bilbeysiz. Men xotin kishimiz dokument ishlarga aralashmaymiz. Arenda to'laymiz, to'lovlar hammasini to'laymiz, pulimizga sotib olib kelamiz, kelib ishlatamiz, tirikchilik qilamiz, yashaymiz. Nima pretenziya bo'lyapti? Bu yoqda pretenziya ушул эмне үчүн Борбордук Өзгөндүн паркында балдар үчүн акысыз жер калбай калды деген суроону коюп атабыз да. Bu suroni hökumatning parkiga borib qo'ysangiz bo'lmaydi. Bu chasniydi, biz arendaga qo'yganmiz. Hukumatning parkida Soyuzdan beri nega o'shunday park yo'q, nega besplatniy yo'q deb o'sha yerga bormaysizmi? Jallovatga bormaysizmi? O'shda bor parklar o'sha yerga bordingizmi? Бүтүлө барабыз, бардык жерге барабыз. Биз ошону сиздерден тактап коелду деп атабыз. Кантип сиздер ушуну алып иштетип атасыздар? Акысыз жер жок турбайбы бул жакта? Бул жер частный, коммерческий болгондон кийин акысыз болбойт, конечно. Бул жак частный эмес, бул жак муниципалдык жер. Бирок оюндар мамлекеттин жери, мэрияныкы. Жеке коммерческий оюндар жер эле мэрияныкы. Жер өкмөттүк полностью аттракциондор өзүбүзгө караштуу, коммерческий. Мыналарды пулга алып койганбыз. Хамма yoqda pulga olib mehnat. Даже бурчатта биздин акчабызга коюлган бул жерге. Hökumət iş, только yeri bor, yeriga pul to'laymiz. Ishlagan attraksionlarimizga аренда, свет, суп, бардык бардон төлөйбүз. Даже экологический немелерди төлөйбүз. Түрктөр бизге куруп берген акысыз парк жок болуп кетип турбу, аны ким? Каяктан сатып алдыңар? Ошо түрктөр куруп берген, бирок ону ушул домдогулар жана башка көчөдө шайып тургандар бузуп талкалап кетишкен. Ол калган нерселерди биз өзүбүз сатып алганбыз. Тетиги түрктөрдүн отургучтары турбайбы? Кафе болуп калыптыр. Мына эмнеге булар келди? Ошо калганда, ошо оюнда немелер калган. Биринчиден түрктөр курганда оюн жок эле, только спортивный эле тренажерлор бар болчу. Олар барды талкалап. Бул жака эми түрк мамлекети кыргыздарга бизден эстелик деп, монтип, тетиги жерге жакшынакай кылып туруп жазып, мындай кире беришине арка жасап, анан бул жака жагдайларды сонун кылып, акысыз адамдар үчүн деп шарт түзүп баарын бүтүрүп берсе. Скамейканы эле бүтүрүп берсе, биз итагле скамейканы. Жанагындай жаш балдар ойной тургандар бар турбайбы? Документ алып келип, мына түрктү мына берген, мынаны кой берген, каны мына документте деп сиз алиги спискасын көрсөтүп, сураттын көрсөтүң, инекигин бизден талап кылың. Мана только скамейка койгон. Койгон хаммасы собственный частность. Hamma narsa. Shu yurganda ham pulga mayli. Ma'qul. Endi sizlarga hozir bu mana skameyka sizlarga pretenziya qilgayli degan narsa yo'q. Болгону бул жерде жергиликтүү чиновниктердин акмакчылыгын айтып атабыз биз. Мол, мейли түрктөрдүкү экен, эмне үчүн бул жакта коюп алдыңыздар? Клиенттер келгенде отурады. Бул акысыз, эстелик, тетигиндей жерде эч ким кире албайт экен. Силер бул жакка киргенге акча алып атпайсыңарбы? Ким кире алмайт экен? Келген клиенттер отурады, клиент үчүн. Клиент үчүн эмес, бул жакта тетекти силер акчага киргизип атпайсыңар бу жактагыларды. Өзүңөр куруп, анан бул акысыз турган нерсени тетигиндей коюп койбойсуңарбы? Ошол жакта келген кишилер отурат. Мына кире бериштерде жок экен эч бир жерде. Улар оюнчу балдарын алып келадымы? Скамейка каны дейди. Биз чарчайбыз, родительлерге скамейка каны дейди. Буну родительдер отурат. Бул сиздердики? Türklardiki biz uyimizga olib ketsa, ine siz shu gapni gapiring. Bu hokim turklar berganda siz uyingizga olib ketibsiz deb o'shanda siz ayb qiling. Bu klientlar uchun parkda turadi. Qishda skladga kiradi, bahordan kuzgacha klientlarga общениyaga xizmat qiladi. Skameykani bir oy yeb qo'ymagan, uyiga olib ketmagan. To'g'rimi? Mana turibdi. Sanabchisangiz hammasi bor. O'tirayin desa, sizlar mojaga kirgizib qo'yib olgansizlar. Kelib o'tirib keling. Problema shumi? Problema ушул, chiqarib qo'yg'ilab bu yoqqa. Ke olib chiqib chiqartirib qo'yaylik, bolalar bo'lsa chaqiring. Bo'ldimi? Boshqa yana nima bor? Qo'mchilikning interesini dag'im ne bor ayting. Nima qiladi? Saqlab dag'im ne pretenziya ayting. Pretenziya ушул, бул жакта акысыз балдарга болуш керек. Акысыз өкмөт куруп берсин, иштетсин. Куруп берген нерсени талкалап өзүңөргө киргизип алсаңар кантип болот? Нени талкалапбыз? Жөн сүйлөйм, нени талкалапбыз? Талкаланды деп атпайсыңарбы? Талкалапбыз. Доказательство барбы? Биз талкалап. Мунулар киргизип алганың эмне? Факт эмеспи? Бунда клиент отурат. Мен үйүмгө киргизип алсам, анан сүйлөчү. Клиент отурса, могу жака чыгарып койгула, кишилер отурат ошол жака. Болуптур. Ошол. Болду, келиң. Казайны чакыргылачы анда. Чыгамыз буларды. Шөйлө претензия болсо, рухсат берсе, протокол жазып чыгарып. Мен таң калып атам, мен мондай нерсени көрүпчү. Бериге өткүзбөйсүңүз керек. Жаш балдар келсе, эч бир отура турган жер тетигине карагыла. Балдар ойноп атат. Коюп кой. Көтөрмө. Көчөдө отурат. Силердин акыңар жок, буну алып чыгып кеткенге. Кимден рухсат алып келип алып кетасыңар? Кандай? Ким алып кетип атат? Сиздики мына. Ким алып кетип атат? Сиз
Не алып чыктырып атасыз азыр? Меники да эмес, сиздики да эмес. Кимдики? Парк ушул жерге коюлган. Элдики. Бирок эмне сиз буну мажбурлап алып кеттиңиз? Чыгарып коюп койгула, бул ограждениеңерге токтолду. Сизге керек үйүңүздү алып кеткениңиз келди. Мен үйгө эмес, могу жерге коюп койгула, сыртка. Сыртка турбайт, ушул жерде мына парктын территориясына кирет бул жер дагы. Бул жерде эми түрктөр берген нерсени дагы өздөрүнүн тетигинде кылып туруп королоруна киргизип алып, жакшынакай кылып өздөрүнүн бизнестерин жүргүзүп алып отурушат экен. Келген кишилер монтип жөлөнүп, мына скамейкаларга отурганга место жок экен, только ушинтип жөлөнүп турушуңар керек экен, монтипчи. Отурайын деген бардык отургучтардын баарысын булар бул жакта иштегендер монтип өздөрүнүн короосуна киргизип алышты. Ар бири бирден экиден кылыпчы. Мына балдар отурат, көрдүңөрбү мына? Саламатсызбы, сиз бул жакта хозяинбы? Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүм Барат Акын Шүкүрулла Шарипович. Шүкүрулла деген киши сиз турбайсызбы? Мен экен. Биз азыр бул жактагы септикти баня жөнүндө дагы материал тартып келатабыз. Ал жакта да бир топ мыйзам бузуп аткан жагдайлар бар экен. Санитардык нормалар, экологиялык коопсуздуктар бүт барыбыз. Анан сөз болуп аткан Шурик деген киши сиз турбайсызбы? Шурик деп коет экенсиз да? Кошуларым Шурик деп. Шүкүрулла байке. Биз журналистпиз, бизге жергиликтүүлөр өзгөндүн былгып жаткан мыйзамсыз жагдайлары тууралуу келдик. Чү дегенде эле келсек, эми мындай элестеткенибиз үчүн кечирим сурайм мындай. Мүрзөлөрдө шаарда ошол жанагындай кладбищаларда ушундай кылып тосуп коет да. Малдар кирип кетпесин депчи. Анан эми сиздер мына өзгөндүн жаркыраган паркын түрктөр мына Түркиядан эстелик үчүн деп паркка скамейкаларды жакшынакай сапаттуу скамейкаларды коюп туруп, анан мунун баарын сиз бул жакта арендага алып, анан бир жаш балдардын укугу, акысы да бар да. Акысыз нерсе болушу керек. Баардык нерсе акчага сатыла бербеш керек. Эми бул үчүн биз ошол өзгөн бийлигине, өзгөн администрациясына наалат айтабыз. Бир да өзгөндө ушундай парктын ичинде акысыз нерсе жок экен. Бул балдарга калата өзгөн мэриясынын, өзгөн чиновниктеринин мамилеси деп биз белгилегибиз келет. Эми мына жак сизге карайын. Эмнеге сиздер түрктөр белек кылган, эстелик кылган нерсени монтип өзүңүздөргө бизнеске айлантырып алдыңыздар? Келген кишилердин баары мына туруп отурат могу көчөдө. Мына турат. Мына туруп турат. Мына столдар. Эки отурат бу жерде. Мунун баарысын неге ким кайсы мыйзам жол берди сиздерге мында коюп алганга? Муну мана коя турган жерлери коюлат. Бу мына 4 кишиликпи? Биз муну айтып атабыз. Эмне үчүн коюп алдыңыз деп атабыз. 4 кишилик коюлат. Салкынга коем деп азыр. Сегарда салкын болсо элдер ошол жерге качат да. Каерде салкын болсо. Сиз коюшту сиз чечесиз бу жакта. Каякта? Бу жакта. Эми муну иштеткенден кийин мен коем да энди. Каер коюшум керек мында? Бул сиздин жеке менчик жериңизби? Жеке мамлекеттики, биз арендада отурабыз да. Арендада отурсаңыз, муну түрктөр бекер кылып коюп берсе, эмнеге сиз өзүңүз бул жака мороженое бизнес, чай иче турган жерди мороженое жерет, эсамол отуруп берет. Азыр ушуну эми муну коомчулук көрүп атат. Сиз претензияны туура кабыл алып туруп, местасына өзүнүн жакшынакай кылып туруп коюп коюңуздар. Балдарды сыйлаңыздар. Бул жака акысыз нерселер болушу керек. Баарын акчага деп. Акысыз да бар, акысыз да бар. Акчалуу экен. О, бурчла. Ал жака эч ким барбайт экен да. Азыр энди мындай да. Бу тосумуз азыр мынаныңга жооп берейин да. Неге тосуп койду деген. Мына айланат да, айлангендан кийин балдар чуркайт. Балдарды жаш баланы кармап калыш кыйын да ата-энелер. Чуркаганда мына айланаткен нарсе. Айланаткен нарсеге кирип кет. Мороженега кыйын кылат. Чуркабайт. Бияктан чуркайт. Мына мисалы мороженедан мына апасы айнеси менен кече биягы мына отургандан кийин чуркап чыгат да. Мына өзүнүн думалары бар да тосулган жерлер. Жок, сиздерге алып келип берди түрктөр муну? Берди шу жерге. Шурик бизнес кылсын деп келди. Мага берген жок, муну мэрияга бердим. Мэрияны балансында турат. Мэриянын балансында турса, эмне үчүн сиз муну жеке менчик бизнеске айлантып атасыз? Жеке менчик бизнес эмес, муну берген шуну пайдаланыш деп. Жок, мына карай. Пайдалансын деп берип атпайбы муну? Шурик пайдалансын деген жок да. Ким эле атыңыз ким эле? Улукбек. Улукбек, мына карай. Мунаны мисал, прикрежение калтырбаган жерибиз жок. Муналар мисал ремонтты жасалат, башкасы жасалат, баардык. Мынанда мына 4 киши отурат. Мисал буну азыр айтасыз, мына капчык койду атасызбы? Азыр кайры тротуар. Сиз кайсы жерде алгансыз өзү мындай? Баары сизге карай бунун. Шуну конкурс негизинде шу партты жутуп алып, бүт баардыгы сиздикиби? Баардыгын койгон мында шуну инвестор кылып алып келип, баардык оюндарды алып келип койгон мында. Мына
Өзгөндөгү чок ортодогу Борборундагы парк мына ушундай жагдайда бүгүнкү күндө иштеп атат. Муну көзөмөлдөй турган ушул Өзгөн мэриясында болуп көрбөгөндө коррупция бар экен. Даттанган киши бул жакта ушул чиновниктерге наразы болгон жергиликтүүлөр абдан көп экен. Буларга бир мындай кой айдей турган жогорку бийлик барбы? 3 чоң жанагындай курулуш чоң көп кабаттуу домду септигин баня кылып сатып алыпсыздар. Сиз буга чейин сиз ошол депутат болупсуз Бабановдун партиясы менен мезгилинде ошол Өзгөндө. Анан эми жалпы коомчулукка, жашоочуларга кызыкчылыгы эске алынган септикти сиз эмнеге жеке менчикке баняга пайдаланып бизнес септик деген нерсе болгон. У бардыгы свалка болгон. Бу жерде видеосу, фотосураттар бардыгы бар. Булар бардыгы билет, көрсөткөн. Булар даже мына жерде свалка болуп турган маалда элдер мына жерде форточкасын ачып даже воздух таза воздух ала албашты. Баняны ошол жерде хал кыласыз. Бу жерде сиз неге башка жогот ишини гапырыпсыз? Бу жерде то'rtta паркта yo'q. Тазартону парк. Men жооп берем, бопту. Siz banyaga borganda o'sha yerni so'raysizda. Siz hozir zakonga chiqib ketyapsiz. Законду катуу билет го байбичелериңиз. Анан. Мына ушундай болуп атат. Кандай дейсиз? Эми ошол жерде сиз сөз менен оюз менен элип алды, барды элип алды деп атасыз да. Мен элип алган жерим жок. Мен свалка, мусор мынерде алыштан алдынан элдер бөй ат бакып, мал бакып жүрөттү. Свалка эди. Бу жердеги свалка эди. Тема силерге видео сөйөмкө сүрөттөрү бардыгы бар. Мен өзүмчө элип алсам, мына бийликтегилер баргалап ушунду жол карап турат дейсизби? Сиз Өзгөндүн тургунусуз да? Эми Өзгөндүн тургуну болсоңуз, өзүңүздүн бир патриоттуулук сезимиңизди жандандырып, эми коем ушул жагын деле жетет мага эми. Могу жерде балдарга акысыз эле кылып куруп берип коеюн. Жанагында акчасы жок. Жанагындай бекер ойногон кошуна ушул айланада жашаган балдар үчүн акысыз болсун деп бир кылып койсоңуз болобу? Улукбек, мен жерде мен 20 жылдан бери жашайм. İşte Kırgız, Özbek bolup 20 жылдан beri koşunlarım şular. Bardыгы bilet. İçinde dostu dağı, düşmanı dağı var. Dostlarımın sözüne eştes. Dağı tartası mı? Burası. Demekte düşmanın sözüge kirip alıp dururlar. Düşman yok emin. Yok. Kuralvas adam düşman bulat. Kuralvas adam da. Nege bu свалка малды бирөө эч ким биши болбоду ошол жерде. Свалка малды иши болбоду. Мына жерде мындай кылайды деп болбоду. Мени ошо ишкер катары чакырып, шу жерде эптеп бересиң. Мусорун алып бирдеке эл үчүн салып бер деген үчүн мен келип салып бердим бу жерге. Мен ишкермин мен. Эми ошол жерде бассейнди көрдүңүзбү? Бассейнде буларды өзүнүн айыпы менен болот да бассейнде. Канализация болуш үчүн водопровод чыгарыш керек. Бул бардык водопроводду чыгарып алса, суу кайра кетет. Боптур, чоң септик болсун. Аябай чоң септик болсун. Ошол жер Советтер Союзунда септикем толуп кетет, Улукбек. Советтер Союзунда септик ошол 3 домго ылайыкталган деп. Ошол жерде септикти артыда аркага мен именно ошону өзүм жанымдан куруп бердим ошону. Домдун аркасыга. Бериги септик свалкада сүрөтүн көрсөң видеосу менен. Мейли, ал өзүнчө сөз. Аны эми мэр өзүнүн мойнуна алды, канчалык деңгээлде жыйынтык чыгарып, сөзүнөн бир майнап чыгарып берет, аны убакыт көргөзөт, жана ошону кийин да тартабыз. Бирок мен аз балдар жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Ушул мына кече эмес, 2 күн болду балдар күнү болду. Эми ушул жерге мына жерден бир акысыз кылып койсоңуз болбойбу? Акысыз бардыгын кыла албайсыз. Бизге мисалы Жок, мына жерде, буягын мейли. Бүт барын сиз акча кылыңыз. Жок. Тротуардан башка кичине могу бурчту кылып койсоңуздар болбойбу? Жок, айтпаны бизге списка менен элге башлар бар, жетимканалар бар. Байги балдарды нымасына, байги ата-энасы жокторго спонсор кыладырган бай молдолор бар. Бардык алып келет. Бардыгын өткүзүп байрамын кылып берип, жедирип, ичирип ойнотобуз. Списка булар. Кеченде 87те. Андан бурун 170те. Бардыгын спискасы менен кыласыз. Список ал эми өзүнчө социалдык иштер. Эми бардыгы жок. Жок, мына жакта эмне бир место жокко, бир акысыз жер жок болот атпайбы? Жок. Тротуардан башка жер жок болот атпайбы? Акысыз кандай, каерде ойнойм? Мен мисалы шу оюнду бекерге ойнотуп бердим да, айтапан спискадагы. Жок. Список ал башка. Мына жерди өзүнчө бекер кылып койбойсуңарбы? Мына жерде буягы жетпейби силерге? Жетет, каерин бекер кылып? Мунун тарабынан бир жерде бир балдар үчүн мына жактыбы же бир мына жактыбы же бир аянтчаны мындай акчасы жоктор, жетим балдар үчүн дайыма келип отуруп, өздөрүнчө мындай паркта эс алып кете турган жер кылып койсо болбойбу? Баарын эле акчага. Акчасыздан бар.
Акча төлөп отуруп ойнам бар. Кана? Ана? Кайсы жер? О, бурчта. Кайсы жер? Көрөлчү ошол. Көрөң мына. Мынанын ичинде 5-6 oyun бар. Бир эле оона батып да 50 сом иштетип койгондор мынаны балдар кеңири ойнап жүр. Кана? Мына. Өзгөндүн кичинекей балдары каерде аксыз ойнойт экен? Мыналар бар, мына аксыз мыналар. Бул? А? Кана? Ачып кой, азыр куптады да шамал болуп, бардак сынып, үзүлүп ошончо токтотду азыр. Бул жер картан бери жүрөбүз. Бул жер аксызбы? Мына түрктөр куруп берген, мына ушул турбайбы? Булар турган. Мисалы, оона түрктөрдүкүнөн тышкары акча. Жөнтүсөздөр мына таң калыштуу дагы. Мына түрктөр куруп берген парк, мына оюнчуктар түрктөрдүкү. А неге сиз муну култап ээлеп алдыңыз? Азыр куптайбыз да. Уже болду. Неге ээлейсиз? Куптайбыз да, бу ай күндү ачык. Бул нар жактагы сумма. Нар жактагы сумма. Жок, муну касаңыз. Муну жерде турбайбы мунуңуз? Муну тоткан билан мынаны кара. Эми сиз муну алыңыз, вообще алыңыз муну. Алып салайын. Lekin o Türkler degan sizni mana o'qiying-da siz. Bunani ko'rsating. Basing. Buni aka Türklermi? Daga, buni aka Türklermi? Daga. Bularchi? Bunami Türk bo'ldi. Endi qarang. Bunachi? Mashina. Nega qo'ydingiz buni? Türklerki emas. Türkler. Nega qo'ydingiz buni? Bunani qarang endi. Türklerдің местасына siz nega qo'ydingiz? Bularni Türkler qilgan. Местасы емес. Türkler alib kelib. Adamı gıcırı tevesen söylüyor ya, ata gıcırı tevet aslında siz ata. Çok gıcır. Sen yoksa bir cılmazsa ben gel. Gıcırdı sizler kılıp otasızlar. Bular turgan sözü söylüyor atam. Ben onu karayım. Bir yerde bunanı santimetre geçeyin zemin alıgılar. Zemin alıgı. Bardığı tölemü var da bunu. Buna burçatken özü misal o şehirden şöyle geçeyin. Şondo toktop burçatken özünü. Ушул жерге siz аренда төлөйсүз. Төлөйм. Түрктөр кыргыз элинин урматына эстелик үчүн деп куруп берген паркка бүгүн сиз акча төлөп келатасызбы? Төлөйм да. Мына урматтуу мэрия. Жерге эмес. Мына берген эке. Мынаны берди, мына оюндорун. Мына оюндорун мисал берген болсо эми. Кимге төлөйсүз бул түрктөрдүн эмесиде? Земин алымында мунун. Бардык нарсасын төлөйм. Берге төлөйм. Анда шондо өзгөн бийлиги бул калп эле ачып койду бу жака. Булар ачып бербеди муну. Булар аренданы берди. Мен жасадым муну. Забор жасадым. Бурчаткалар, мыналар бардыгын өзүм жасап атам. Жок, муну мисал түрктөр берген, мына түрктөр берген. Ушуга да аренда төлөп атасызбы сиз азыр? Эми жерге земин налог төлөгөндөн кийин полный төлөнөбү? Полный төлөнөт да. Анки бунун ичинде бул эле эмес да. Мына батып бар мына. Мына секират турган бар. Мына лобус бар. Урматтуу Өзгөн шаарынын жашоочулары, сиздер ошо центральный входдон киргенде эле бул жакта оң тарабы сиздер үчүн акысыз. Эч ким бул жерден акча алганга укугу жок. Бул жерге ушул түрк эли кыргыз элине ошол урматына Кыргызстандын достук мамиленин эске алып, мына ушундай акысыз балдар үчүн деп эстеликке ушундай оюнчуктарды сапаттуу, мындай аттракциондорду алып келип коюп берген. Мына ушуларды сиздер акысыз пайдаланыңыздар. Мындан кийин сиз Шүрик байке тетиги жерге такыр эме кылбаңыз. Сүйлөйүн да мына карайын, Улукбек. Мынабы, мынабы. Анан кийин буну ремонтиге бизге 1 сом акча бербеди. Бу 2013-тан бери бу талкаланып, кайра жасалган бул. Бир балдар секире турган бар, мына сетке салып коюлду. Мына милициялар келип атат. Милициялар биз 102-ге чалдык эле азыр. Санасыздарбы? Ну көрдүңүздөр да. Мен атым Улукбек, журналистмин. Сиздер? Ким командир бул жерде? Патрульдабыз биз ушул жерде. Азыр келет атат группачы. Группагилер келет атат, тергөөчүлөр келет атат, азыр өздөрү. Азыр мына. Жок, азыр эми сиздер биздин убактыбыздар, мында кылыңыздар. Могу жерде көрүп атасыздар. Мен тетиги жерден жулдук. Аттракционго 50 сомдон деп платный кылып коюштур. Бул үчүн кандай укуктук чара көрөсүздөр? Бул жак Түрк эли болсо керек, мэрия менен болсо, жок. Түрк эли Кыргызстанга, кыргыз элине достук мамиледе акысыз куруп берген балдар үчүн бул жакта. Бүтүн парк эмес, Улукбек. Мындай. Жок, сүйлөйүн да мына. Бүтүн парк эмес, мына оюнчуктар келип атпайбы? Эл менен мени мындай кылбайын. Бири-бирибизге тескери кылып. Эл менен биз 20 жылдан бери жашап нормально жүрөбүз. Мына. Я сиз андай. Мынанычы. Ола турган кылып сүйлөйсүз. Мына клубтар болбошу керек. Урматтуу укук коргоо органдары, милиция, монтип балдардын
укусын, укугун монтип кулпулабагыла, ушул үчүн чара көргүлө. Биз дайыма эле бул жерге келе бербейбиз. Ошон үчүн азыр мына жактагы мыйзамсыз жагдайларга маани бергиле. Балдардын укугун жок дегенде коргоп койгула. Биз ошол нерсени суранабыз силерден. Башкалардын укугун суранбайбыз сиздерден. Мына өзгөнүн эли көрүп турат, Кыргызстан көрүп турат. Ушу балдардын укугун жок дегенде ошол өздөрүнүн укугун коргой албайт байкуш. Кичинекей балдар укугун билбейт. Ошолордун укугун эми ойноо укугун кичине коргоп бериңиздер. Мына жерде мындан кийин кулпулап 50 сомдон аттракциондор деп сатылбасын бул жак. Макул. Анан тетиги стулдардын баарысын отургучтарды бирөөнүн кафесине айланып калыптыр ал жак. Түрктөр берген отургучтар. Эми ушул нерсени караңыздар да жок дегенде мындай. Урматтуу достор, биз азыр Өзгөн районунун Дөңбулак айыл өкмөтүндө турабыз. Бүгүн бизге ушул жергиликтүүлөрдөн кайрылуу түштү. Ал кайрылууда 7 жылга келишим түзүп, анан ошол келишиминде 5 жыл өтүптүр. Ал жакка инвестиция салып, канчалаган бак-тарактарды куруп, мындайча айтканда жашылдандырып, пайдаланып келаткан жерин бүгүнкү күндө ушул айыл өкмөт тарабынан ошол жер адиси тоскоолдук жаратып, бир топ бюрократиялык жагдайлар менен мыйзамсыз кадамдарга барып аткандыгына күбө болдук. Мына айыл өкмөттүн токтому чыккан, ушул токтомдордон да жогору ушул жер адиси туруп алып, мыйзамга каршы иш алып барып аткандыгын байкадык. Биз бүгүн ушул жагдайды тактоо үчүн ушул Дөңбулак айыл өкмөтүнүн жетекчилерине келдик. Анда биз менен чогуу жүрүңүздөр, биз тактап сурап көрөлү. Ушул бак чарба боюнча бул жарандын сиздер келишимин узатпай, ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылып жүргүзүп атыптырсыздар да. Сиздин аты жөнүңүз ким? Мен Ашырбаев Исмаил Кайымович, Дөңбулак айыл өкмөтүнүн орун басары болом. Айыл өкмөтүнүн орун басары. Орун басары болсоңуз, негизи эмнеге тоскоолдук кылып атасыздар? Буга тоскоолдук болгон жок. Бул жактыкын мен кече айыл өкмөтү менен кирип ушул боюнча маселени кече айтты эле. Мен көрдүк, бул каналдын боюна туура келип калыптыр, корго тилкесине. Анан жер адиси ошону кортусун чыгарып туруп, анан мыйзам жайында чечип берейин деп ошондой сунуш бериптир. Ошол эле, ал чечиле турган эле маселе бул. Просто сизге суроода мындай. Каналдын техник өтө турган Шайбек деген межхозяйственный канал бар. Анан бул чекесинде булар бак-тарактар эгилип калыптыр. Анан ошол жерде булардын документтин ичине мурда кирип калган экен, ыңгайсыз жер болуп. Бүгүнкү күндө ошо жерди ачып коелу деп атат. Техниканы өтөп себеби ал түшүндүк. Азыр мындай суроо мындай. Жол негизи каякта эле мурда? Мурда жол ошо жерде дейт, жер адисинин айтышына караганда. Анан жер ошо жерде, үстүңкү жагын. Жок, мурда ошо жерде дейби же жол каякта болчу? Сиз эми айыл өкмөтүнүн дейт деген сөз болбойт да сизге. Жол ошол ылдый жактан жол өтүп, бул мурда кандай ошондой каттачу эле? Мурда ошо жактан каттап ачылган. Себеби мындан 5 жыл мурун канал жарылып, сел келип, ошо суу түшкөндө биз техник өткөрө албай кыйынчылык болгон. Сел келип, жол жок болуп калды. Сел жок болуп туруп, жер жолду алып чыгып кеткен, дайранын ичине алып кирип кеткен. Эми жолду үстүнөн ачып коелу дегени себеби эртең дагы бир сел келсе, биз айыл чарба эмчеси эми сел келиптир, сел жолду алып кеттир, анан жол жок калып, эми бул жакка жол бергиле деп атыпсыздар да? Жок, ошону азыр бул жактын документтерин, андан башка документтерди жер адиси тактап, жол ачып, мыйзамдаштырып берем деп атат. Жөнтсаңыз, эми мындай сөздү мындай бурмалабай эле так түшүнсөңүз, бул жактагы жарандардын жеринен жол алып өтүш керек болуп атабы азыр? Бул мындай да, булар ток этер ошол да. Булардын жери эмес. Бул мындай туура түшүнөлү, ма документтеги келишим убактылуу берилген жерлер. Убактылуу, булардын менчиги эмес, жекелешүү эмес. Ал ыңгайсыз жерлер. Каналдын чекинде корго тилкесинин жерлери бул жерлер. Ал деген айыл өкмөтүнүн балансында турган жер. Булар убактылуу пайдаланып. Келишимде бергенсиздер, э? Убактылуу пайдаланып. Келишимде 7 жылга берген. А 7 жылдан кийин ал жерден жол ачат болсо, келишимди айыл өкмөт бузуп, мыйзамды жолго салат да. Түшүндүк. Эми сиз канча жылдан бери айыл өкмөттүн замы болуп иштейсиз? Мен 10 жылдан ашык иштейм. 10 жылдан ашык иштейсиз. Эми сиз айыл өкмөттүн токтому жер адисинен жогору болуп калдыбы? Жок. Айыл өкмөт сиздер могу жерде бакыйтып токтом чыгарып берип атасыздар. Келишимди 7 жылга түзүп атасыздар. Бардык мамлекеттик структуралардан тийиштүү документтер бар экен. Анан сиздер могу келишимди токтомду жокко чыгарганга кандай сиздерде негиз бар?
Бул токтом жокко чыкпайт, бул токтом күчүндө эле. Токтом күчүндө болсо, анда эмнеге бир катардагы бир жер адиси токтомдон жогору статуста турабы? Жок, катардагы жер адиси токтомдо статуста жогору турган жок. Анда эмнеге сиздер тоскоолдук кылып атасыздар? Токтомду чыгарып коюп айыл өкмөтү. Анан жер адиси кой мен маанайым жок бүгүн. Мен чыгарып бербейм дегендей образда мамиле кылаткан болсо, ушундай деңгээлде иштеп атасыздарбы сиздер? Жок, андай деңгээлде болгон жок. Бул токтом чыккан, токтом күчүндө турат. Ошо жердин анда эмне үчүн тоскоолдук кылып атасыздар? Каналдын тилкесин тоскоолдук болгон жок. Бул кече айыл өкмөтү менен биз бул эжекени чакырдык. Ол просто жер адиси бүгүнкү күндө ошто менен бошоп айтат. Бошоп келсе тактап, жерди тактап, жолун ачып берет. Ал жер адиси канча жылдан бери иштейт? Жер адиси дагы бир 6-7 жыл болду иштеген. 6-7 жылдан бери иштесе, анда элементардуу ушул токтомдун деңгээлинен түшүнбөй аткан болсо, аны кантип алып жүрөсүздөр иштетип буякта? Түшүнөт, эмнеге түшүнбөйт экен? Эмнеге токтомго каршы чыгып атат анда? Токтом турса, келишим бүтелек болсо, эмне үчүн сиздер мындай байманаптардайбы, кандай образды айтабыз? Эми кааласаңыздар токтом келишимди токтотуп коюп, аны кааласаңыздар жол бербей коюп, кааласаңыздар мындай ушундай мамиле кыла бересиздерби? Анда эч кандай болгон жок. Бул эжеке мына мага кече келди, кече кайрылды, ушундай болуп атат деп. Бул эжекени чакырдык. Бизге кайрылганы качан? Бишкекте жүргөнүбүздө кайрылды бизге. Мага лично кечке мал кайрылды. Мен кече жер адисти кошуп бердим эле, кече бара албаптыр. Экинчиси кече чакырды. Мен азыр жер адисини бүгүн эртең чогулушта жүрөт. Келсе, мына маселени коюп мен айттым, чечип берилет. Сиз айткандай колуңузда токтоп турабы? Эми токтоп туруңуз. Эми мындай кылалы. Сиз огородуңузга бир айыл өкмөттөн жер алдыңыз дагы келишим менен арендага. Анан айыл өкмөт келди дагы сиз бак дарактарды эгип койдуңуз, канча жыл мээнет кылдыңыз, канча жыл налог төлөдүңүз. Анан жанагы бак дарактарды кандай мээнет менен өстүрсүз. Анан айыл өкмөт келип жер адиси жок, могу жерден жер кылып бер ортосунан деп айтканга эмне кылат элеңиз сиз ушул мамилеге? Бул туура эле айтып атат да, мындай да. Бул мындай да. Кеттин ал жакка. Бак дарактарды кыябы? Жок, туура. Ал бак дарактарды кыйбайт. Бак дарактарга эккенге баарын уруксат берип атпайбы? Ошо жерди азыр өлчөп, мыйзамдуу жол жобосу менен карап чечип берем деп атат. Ал мисалы, ал өзүнүн бул мыйзамдуу жол жобосу менен чечилиптир. Сиздер мыйзамсыз жол жобону издеп атыпсыздар азыр. Чечилган. Могу мыйзамсызбы айыл өкмөттүн токтому ошондо? Мыйзамдуу. Анда эмнеси мыйзамсыз болуп атат? Мыйзамдуу жол менен чечип жер адиси. Мыйзамдуу жол менен чечилип турбайбы могу жакта? Чечилди. Мындай берсеңиз, мен мисалы токтомдо мына азыр. Обуз госреестр бар жокту бүтүрдүм. Топуракка бал берүү, биохимический лаборатория нарымен бар. Ошондо сиз азыркы сөзүңүздө бул мыйзамсыз токтом, мыйзамсыз чечим кылдык деген сөздү айтып атасызбы? Жок, мыйзамдуу. Демек мыйзамдуу кылыпсыздар. Мыйзамдуу кылып атсаңыздар эмнеге азыр тоскоолдук кылып атасыздар? Алды тоскоолдукту мындай туура түшүнгүлө. Тоскоолдукту мына бүгүн бул жак кайрылып атат. Бул тоскоолдук бул мезгилге чейин мисалы мага кабар жеткен жок. Мен кечке мал уктум. Туурабы? Карындашым, мен келе берем. Мындай да, кайрылгандар башка. Мисалы мага кайрылган кечке мал, мен кечке малдан бери бул эжекени алып келиңиз, чакырайын, маселеңизди чечип берейин деп атам. Жок, буну сиздер чечип бербей эле коюңуздар. Бул чечилиптир. Сиздер мындан кийин элди андай тоскоолдук кылып, элге мындай жардам бергендин ордуна кайра тоскоолдук кылып, мындай мешайт этпей эле коюңуздар. Ошо жердечи келдим, баары билет, эл билет. Ошо какырап жаткан таш Ватхоз каналынын суу чарбасынан чыгарылган отход каналдын ичинде тазаланган дом сале. Өзүм ошо жаш мезгилинде азыр 80ге чыкты атам. Атамдын күчү менен ошо жерде эл баары билет. Ошо жерде 100 түтүн, 200 түтүн баары билет. Кантип эмгек кылып, ошону 5 жылда ошо жерде кантип мева экип көкөлөм турганды эл баары билет. Энди мен айттым, ошо жерде жылдырбай эле, бактарактык кылып эле элди Кудага мен ахыратын ойлоп саап катары көпүрүк кылып берейин ошо каналдын үстүнө. Баса. Көпүрүк ошол жердин эми жана бактарактын ортосунан эмес. Кыйылса менин жаным кыйгандай болот. Азыр мындай экен. Жер адиси фаркка. Жок, токтоң. Жок, ошону жер адиске айттыңызбы? Айыл өкмөткө айттыңыз, айтпадыңызбы? Эркинекеге айттым. Айттыңызбы? Айттым шуну. Барам деди. Мына карасаңыз эми мындай кылып тур. Булар мейли, эми макул жол тосулуп калыптыр. Азыр. Ошо бактаракты кыйганда менин жаным кыйлат деди. Мен 5 жылда шу жерге канча расход менен эмгек кылдым дедим Исманака. Тун хатын болсом, есир хатын болсом мен берди просто. Менин кабарым жок да тура. Исманака просто берди жер адисини. Айтмадым сизге. Нече жыл келдик шу жерге. Эми бул боюнча менин кабарым жок. Мен кече мына карындаш иштейсиз. Иштейм. Иштесеңиз кантип кабарыңыз? Бул маселе боюнча менин кабарым жок да тура. Акыр көз жашым бул кабарды мен кечке мал уктум. Барып турам. Анан
Ana sorularından. Tarık erkin hükümetine, Tarık hükümetine. Akırı erkinekege Tarık aytdım. degan kim al? Öşü Yeradis Matasmanov. Özümde ayrıldım. Mınday dedim. Erkin aytdı. Özünüzü balanız ece dedi. Erkinekege aytdım. Erkineke. Al hazır. Yok bu. Yok bolup. Erkineke siz Yeradiske sizi sözünüz tiliniz ötpey vaka dedim. Desem özün ülkengde özün жердешиңде өзүң ükеңде dedi. Kayra çakırçı dedi. Çakırdı. Düşmanakan çakır dedi. Siz kecha Yeradisi Abdumuminov nimaga Gapınakaga ayttınız barıp şunu si negizinde çeçip koyun dedi. Siz realni adamsız dedi. Men segizgacha oturdum. Düşündüm eje. Boldu düşündük. Okuyat düşündük. Bular эми макул, жол бузулуп калыптыр буякта. Сел алып кетиптир. Эми мен көпүрөнү ошол ылдыйрактан мен өзүм каражатыма куруп берейин деп айтып тур. Ага да болбой атыптыр. Эми айыл өкмөттүн замы катары сиз мына жерде арыздын жообун алдым. Башка адис Фарух Матосмонов, Дөңгүлөк айыл өкмөтүнүн башчысы Султанов. Мына кагазды окуңуз. Сиз эмне деген кагаз бул? Арыздын жооп. 2 ай болду. Арыздын жообу? Шуну жообуну кылып чечип берем деп. Сиздер ушул мыйзамдуу жоопту? Мынуңуздар боюнча азыр прокуратура текшерсе жоопко тартыларыңыздарды билесиздерби? Жок, бул азыр жерде жазып атпай, мыйзам жеринде чечип менен беребиз деп атпайбы? Мыйзам чегинде чечпей токтом чыгардыңыздар банда. Токтомду чыгарып коюп, анан кой эми деп туруп, биз мыйзам чегинде чыгарып беребиз деп кат жазып атасыздар го кайра. Бул эжеке бүгүнкү жол бер бизге, болбосо рухсат бербейбиз деп. Иштеп атасыздар, туурабы? Иштетем, арендесин төлөм. Жылдын башында Азырчы жердин ээси толугу менен бул эжеке болуп атат. Азыр колунда документи бар, бардыгы бар. Түшүндүк азыр. Азыр өзгөн шаарынын прокуратурасы, өзгөн облустун жооптуу жетекчилери, мына Дөңгүлөк айыл өкмөтүндө бизге жарандар кайрылды. Мына ушундай өзү токтом чыгарып коюп, анан токтомуна каршы моундай буйруктарды, каттарды жазып, бул жактагы жашоочуларга бир топ бушаймандыкты салып атат экен да. Эми мына кат боюнча, мына жооп боюнча толук түрдө юридикалык жоопко тартыла турган жагдайды жазып берип атат. Эми айыл өкмөтүнүн башчысы, Жерадиси канча 10 жылдан бери иштеген кызматкерлер. Эми ушундай мыйзамсыз жагдайга эми уят да бул нерсечи. Эми бул нерсени азыр токтоосуз, мыйзам чегинде дебей эле коюңуздар. Жолтоо болбоңуздар бул жака. Бул мыйзамды чыгарып коюп, баарын рухсат берип койгондон кийин кайра сиздер мындай байманаптарга окшош жанагындай бир мыйзамсыз өлкөдө жашап аткандай болбоңуздар да. Айыл өкмөт азыр эми ушу жыйын эле көп болуп атат да биздин чоңдордо. Жумушка барсаң эле таппайсың. Эми сиз бар экенсиз азыр. Кандай чара көрөсүз ошол Жерадисине? Жооп тартат. Эгерде мыйзамсыз туура эмес кылып аткан болсо жооп. Мына ушул катка жооп берип атат, айыл өкмөт башчысы болуп туруп. Андан сырткары ушул кадамына кандай чара көрөсүз? Биз качан жооп алсак болот сиздерден? Бир жуман иште чечип беребиз маселесин баарын. Эмнесин чечип бересиздер? Мына жообун беребиз.